Помидорда мынадай жагдайлар кездесип отурат, жиі болмаса да арасында болуп турат. Бул адамдын жасаган күтүмүнө байланыштуу. Интернетти карасаңыз айтат, мындай сызыктар неден түшөт дейт. Сууду көп бергени жок, одан эмес. Былай болот. Сиз айталык басында помидоруңузду 3 күн сайын суарып отурасыз. Кийин 5-6 күн болуп кетет, суармай каласыз да. Сол кезде помидор стресске түшө баштайт. Ол ойлойт не деп, болду, суу жок, энди мен пишүүгө дайындалуу керекмин дейт да. Сол кезде сырткы кабыгы ката баштайт. Эластичный болмойт, анандай созулуңку болмойт, ката баштайт. Ал одан кийин сиз артынан кайдадан суу берип жиберген кезде боюна сууду симирип алады да, бирок териси ону не кылмайт, жибермейт ары карай, себеби териси катып калган. Сол кезде осундай сызыктар пайда болот. Мынакей. Бул сызыктар бир оорудун белгиси эмес, сондай бир акау, кемчилик. Бирок бул жерде бир кауп бар. Мынау сызыктарга, териси энди жыртылган кой, сызыктарга түрлүү нелер, саңырау кулактар, грибоктор түшөт, бактериялар түшөт, сүйтүп bunday pomidorlar tezirek buzula bastaydı. Sol үшін де bunu сатуу кейде кыйын болады. Сол себептен суаруу жиілігін ауа райына карай және де топырактын ылгалдыгына карай бакылап отурган дурус.